Жер шарынын кайсы мамлекетинде болбосун, Рамазан айы ар бир мусулмандын эшигин бирдей какылап кирип келет. Америка Кошмо Штатында оор жумуштабы же жеңил жумуштабы айтор иштегендердин көпчүлүгү орозо кармашкан. Бүгүн Чикагодагы жүздөгөн кыргыздардын бардыгын ооз ачууга атайын дал ушул маданий борбордо кыргыз комьюнитиси чогултту. Биздин максат ушу жөн гана бул жердеги өзүбүздүн кыргыз жердештерибиз орозодо бул жакта бирге келип ооз ачып бири-бири менен таанышып, таанып алгандар дегендей. Элди каяктан табасыздар дегенде, Чикагодо жашаган эле өзүбүздүн эле жердештерибиз. Ошол линк жөнөтөбүз жыл сайын. Орозо айында ушул күндөрү ооз ачтырабыз деп, анан кимдин убактысы туура келсе, ошол күнү келип бул жакта ооз ачканы келип кетишет. Каржылоону бул жакта ушу өзүбүздүн эле спонсорлор, бул жактагы эле биздин өзүбүздүн мекендештерибиз келип айтат. Менин атыман 10 кишиге ооз ачтырып койгула, менин атыман 20 кишиге ооз ачтырып койгула деп. Анан биз ошолордун баардык каржылоону топтоп, бул жакта өзүбүздүн ошол волонтер балдарыбыз бар. Ошолор менен чогулуп, элге ошентип ооз ачтырабыз. Күнүгө болот, күнүгө. Мынакей уже жигиттер очередке туруп атыптыр. Ар бир күндү бөлүп алып, ушул күндөрдө ооз ачтырабыз деп. Анан айрыкча жаңы кадыр түндө көп сооп табат экен. Ошо кадыр күнгө аябай очередке туруп атышат. Азыр биз Чикагодо Кыргыз центрде ооз ачууда отурабыз. Ооз ачууду негизинен ушул жердеги жаштар өздөрү каалоосу менен уюштурушупту. Үйдө өзүм эле ачам. Өзүбүз эле уюштурабыз. Келиним, балам менен келиним жумушта иштешет.